Саламатсыздарбы менин кымбаттуу угармандарым, каналымдын кадырлуу коноктору. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Өзүңүздөрдүн сүйүктүү каналыңыздардан кайрадан жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн мен сиздерге жашоодогу эң улуу баалуулуктар, сабырдуулук, мээримдүүлүк жана ата-эненин ыйык батасы тууралуу абдан таасирдүү, жүрөктөн түнөк тапкан жаңы турмуштук роман аңгемени сунуштайм. Элибизде отурган кыз орун табат деген улуу кеп бар эмеспи? Бүгүн чыгармабыз дал ушул сөздүн касиетин, өз бактысын ата-энесинин кызматынан издеп, акырында тагдырдын эң чоң белегине татыктуу болгон Нурпери аттуу кыздын жашоосу тууралуу болмокчу. Кулак салыңыздар. Бул окуя сиздердин да жүрөгүңүздөрдү козгобой койбойт. Алдыда сиздерди сонун саякат күтөт. Анда эмесе чыгарманы баштайлы. Айыл четиндеги чакан, бирок ичинен жылуулук чачырап турган үйдүн терезесинен таңкы жарык жаңыдан түшө баштаганда эле Нурпери ойгончу. Ал үйдүн улуу кызы эле. Жашы 25тен өтүп, курбу кыздарынын баары эбак турмушка чыгып, балалуу болуп калган чак. Айыл жергесинде бул жашка чейин отуруп калган кызды отурган кыз деп аркасынан шыбырышкандар аз эмес болчу. Бирок Нурпери андай сөздөргө эч качан теригүүчү эмес. Анын жүрөгү таза, ниети ак эле. Нурперинин үй бүлөсү чоң болчу. Атасы карыган, апасы болсо акыркы жылдары буту ооруп, төшөктөн жакшы тура албай калган. Андан кийинки эки иниси менен бир сиңдиси дале мектепте окушчу. Үйдүн бүтүндөй оорчулугу, оокат тиричилиги, ини-сиңдилеринин тарбиясы жана ата-энесинин күтүрөгөн кызматы Нурперинин назик далысында эле. Кыз бала конок дешет, бирок менин азыркы милдетим ата-энеме тирек болуу. Мен кетсем, апама ким карайт, инилеримди ким окутат деп ойлончу Нурпери ар бир таңда өзүнө суроо берип. Ал таң аткандан күн батканга чейин тыным билчү эмес. Таң эрте туруп, сыртты шыпырып, уйсап, ата-энесинин чайын даярдачу. Андан соң сиңдисинин чачын өрүп, инилеринин кийимдерин сүктөп, мектепке жөнөтөт. Андан кийин гана өз айылдагы кичинекей бала бакчага жумушка жөнөчү. Ал жерден алган азыр көптүр айлыгында өзүнө иштетпей, түз эле инилеринин окуу куралдарына, апасынын дары-дармегине жумшачу. Жайдын ортосу чөп-чабык маал эле. Нурпери адаттагыдай эле огороддогу жашылчаларды сугарып, кечки тамакка камынып жаткан. Кошуна жашаган Батмаже дубалдын ары жагынан кылтыйып карап сөз баштады. Ой, Нурпери, дагы деле оокат деп жүрөсүңбү? Жакында тиги курбуң Айпери экинчисин төрөдү. Сен болсо үйдөн чыкпай, ушул бойдон отуруп каласыңбы? Жашың да барат. Ата-энеңди ойлобой, өзүңдүн жашооңду да ойлосоң боло, кызым. Кийин сени ким алат? Нурпери жүзүнө жылуу жылмаюу тартуулап, сылык гана жооп берди. Батмаже, ар бир нерсенин өз убактысы бар. Кудай буйруган күнү менин да бактым ачылат. Азыр менин бактым атам менен апамдын батасын алуу. Аларды мындай абалда таштап, өз кара башымды ойлоп кете албаймын, эже. Батмаже башын чайкап, эх, ушул кыздын көк тиштиги ай деп сүйлөнүп кирип кетти. Ошол күнү кечинде апасы Нурперинин жанына чакырды. Көзүнө жаш алып, кызынын жарылган, эмгектин табы калган колдорун кармап мындай деди. Садагам Нурперим, менин айыман сенин бактың байланып калды. Курбуларыңдын баары жар күтүп, үй бүлө курушту. Сен бизди багам деп өзүңдү унуттуң. Сага дуа кылуудан башка колумдан эч нерсе келбейт. Кудайым сага эки дүйнөнүн бактысын берсин. Сабырыңдын акыбети кайтсын, кызым. Атасы да четте отуруп батасын берди. Отурган кыз орун табат, кызым. Сен жөн эле орун эмес, эң бийик, эң татыктуу орунду табасың. Сенин бул кылган кызматың Кудайдын алдында да, элдин алдында да чоң сооп. Нурпери апасын кучактап, көзүнө жаш алды.
Ал үчүн ата-энесинин ушул ыраазычылыгы бүткүл дүйнөнүн байлыгынан артык эле. Күз келди. Айылдын четиндеги чоң кан жолдо кымбат баалуу кара унаа бузулуп токтоп калды. Унаанын ичинде шаардагы эң ири курулуш компаниясынын жетекчиси жаш, акылдуу жана ыймандуу жигит Бексултан бар болчу. Ал шаардан жумуштары менен чыгып, коңшу айылга бараткан. Унаанын мотору ысып кеткендиктен айылдан суу сурап келүү үчүн жакын жайгашкан үйдү көздөй басты. Ал үй дал ошол Нурперинин үйү эле. Бексултан дарбазаны какканда алдынан үстүнө жөнөкөй гана алжапкыч байлаган, чачтары тыкан жыйылган, көздөрүнөн нур чачыраган Нурпери чыкты. Ассаламу алейкум, карындашым. Жолдо унаам бузулуп калды эле. Бир аз суу берип кое албайсызбы? Деди Бексултан сылыктык менен. Валейкум ассалам. Албетте, азыр. Нурпери дароо үйгө кирип, чоң кумурага муздак суу толтуруп, жанына ак нандан ооз тийсин деп, бир табак ысык боорсок менен каймак алып чыкты. Бексултан кыздын мындай меймандостугуна, сылыктыгына жана эң башкысы көздөрүндөгү өзгөчө бир тазалыкка, ыйманга суктанды. Анткени шаарда мындай жасалмасыз нукура кыздарды кезиктирүү кыйын эле. Ал суудан ичип, нандан ооз тийип жатып, үйдүн ичинен чыккан үнгө кулак төшөдү. Ичинен Нурперинин инисине сабак даярдоого жардам берип, апасына дарысын өзү багында ичирип, мээрим төгүп жатканын укту. Бексултан өзү да абдан ыймандуу, ата-энесин сыйлаган, турмушка улуттуу караган жигит болчу. Ал ичинен, мына, мен издеген кыз, бүгүнкү күндө ата-энесин мынчалык аздектеп баккан, сулуулугуна ыйманы төп келген кызды табуу чоң бакыт деп ойлоду. Унаасын оңдоп келген айдоочусу келгенде, Бексултан Нурпериге терең ыраазычылык билдирип, аты жөнүн сурап, шаарга жөнөп кетти. Бирок анын жүрөгү ошол айылдагы чакан үйдө калган эле. Шаарга баргандан кийин Бексултандын оюнан Нурпери кетпей койду. Ал бул кыз тууралуу көбүрөөк билгиси келди. Айылдагы тааныштар аркылуу сураштырганда Нурпери жөнүндө бир дагы жаман сөз уккан жок. Тескерисинче, баары анын эмгекчилдигин, алтындай болгон мүнөзүн, ата-энеси үчүн өз жашоосун артка жылдырып келгенин суктануу менен айтып берип жатышты. Арадан бир ай өтпөй Нурперинин үйүнө шаардан чоң коноктор келди. Бул Бексултандын апасы, эжелери жана кадырбарктуу туугандары эле. Алар Нурпериге куда түшүп келишкен болчу. Бул кабарды укканда бүтүндөй айыл дүрбөлөңгө түштү. Кошуна Батмаже оозун ачып таң калды. Кантип эле ушул жашка чейин үйдө отурган кызга шаардын эң бай, эң сулуу жигити куда түшүп келсин деп ичи күйдү. Бексултандын апасы Нурперинин апасынын жанына отуруп, колун кармады да, айланайын Кудайдын кошкону. Биз сиздердин кызыңыздардын адебин, ыйманын угуп, өзүбүз көрүп жактырып келдик. Менин уулум Бексултан сиздердин кызыңыздарды бактылуу кылууга убада берет. Анын үстүнө сиздердин абалыңыздарды билет. Нурпери келин болуп босогуубузду аттаса, сиздерди да шаарга жаныбызга көчүрүп алабыз. Анткени мындай кызды тарбиялаган ата-эне төрүбүздүн көркү болот, деди. Нурперинин ата-энеси көздөрүнө кубанычтын жашын алып макулдугун беришти. Нурпери болсо бөлмөсүндө отуруп, Кудайга тообо келтирип, көз жашын тыя албай жатты. Ал өзүнүн сабырынын акыбети ушунчалык улуу бакыт менен кайтаарын билген эмес эле. Той абдан чоң жана салтанаттуу өттү. Шаардын эң кооз ресторандарынын биринде ак көйнөк кийген Нурпери периштедей сулуу болуп турду. Жанында болсо анын көзүнүн карегиндей сактаган, акылына, ыйманы менен төп келген Бексултан сыймыктануу менен карап жатты. Бексултан убадасына турду. Үйлөнгөндөн кийин дароо Нурперинин ата-энесин шаардагы чоң тамга көчүрүп келишти. Апасын чет өлкөлүк мыкты дарыгерлерге көрсөтүп, бутуна да тургузушту. Инилери менен сиңдисин шаардагы эң мыкты окуу жайларга киргизип, аларга аталык, агалык камкордук көрсөттү. Нурпери болсо ошол байлыктын, ошол чоң жашоонун ичинде да
өзүнүн жөнөкөйлүүлүгүн, ыйманын жоготкон жок. Ал кайненесинин алтындай болгон сүйүктүү келини, күйөөсүнүн эң ишенимдүү жана сүйүктүү жары болду. Айылдагылар дагы деле бул окуяны суктануу менен айтышат. Кыз баланын бактысы эрте же кеч турмушка чыкканында эмес, анын берген сабырында, ата-энеге кылган кызматында жана да таза ниетинде экенин Нурперинин жашоосу далилдеп койду. Элибизде бекеринен айтылган эмес. Отурган кыз орун табат. Нурпери өзүнүн тазалыгы менен эң бийик, эң татыктуу орунду тапты. Кымбаттуу угармандарым, эгерде бул турмуштук окуя сиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапкан болсо, каналыбызга катталып лайк басып жана өз пикириңиздерди калтырууну унутпаңыздар. Сиздердин ар бир колдооңуздар биз үчүн маанилүү. Кийинки чыгармаларда жолугушканча амандыкта болуңуздар.